Defend yourself at any cost. Back to your corners, show us a clean fight. You have 5 rounds, 5 minutes. Good luck, fighters. Алтынбек Мамашев азырынча жеңилүү экенин биле элек мушкерлердин бири 12 беттешке чыгып, баарында жеңүүчү аталган. Алтынбек Мамашев азыр Кыргызстандын желегин ушул жерден коргош үчүн октагонго кирип отурат. Анын атаандашы жөнөкөй мушкер эмес. Монголиялык өтө күчтүү мушкерлердин бири 9 ирет октагондо жеңүүчү аталган атактуу Роберто Саузанын шакирти. Ал көк бурчтан чыкты, көк чолокшум менен, ал эми кызыл бурчтан кызыл чолокшум менен чыккан биздин мекендешибиз. Булар албетте 5 мүнөттөн 5 раунд таймашат. Эгерде убактысынан эрте эле эки мушкердин бирөөсү жеңишке ээ болуп кетпесе. Жана ошондой эле кечээ ушул Арзалеттин президенти, эгерде кааласаңыздар, ушул Алтынбек Мамашев менен Розибоев Нурсултандын экөөсү беттешип кимиси утса, Арзалеттин чемпиону менен Японияда же Түштүк Кореяда беттешти өткөрүп бергенге толугу менен даярмын деген сөзүн да айтты. Андыктан эң башкысы беттештерди эле жеңип тура турган болсо, Алтынбек Мамашев ушул Чыгыш Азияда чыныгы жылдызга айланышы ыктымал. Бирок азыркы дагы бир ирет айталы, анын негизги барьери, тоскоолдугу дал ушул монгол мушкери болуп жаткан учуру. Азырынча бири-биринин тамырын тартып, активдүү кыймыл аракеттерди жасаган жок. Бул экөө тең бири-биринин катачылыгын гана күтүп, ыңгайлуу учурду издеп жаткан мезгили. Жана мына азыр айланып узаткан бир сокку Тулкубаева таамай тийди. Ал эми монгол мушкери нечинчи ирет лоу-кикти ишке ашырып атат. Лоу-кик өтө сапаттуу, таза аткарыла турган болсо, бул кадимкидей атаандаштын кайсалыгы калтырат. Азыр мына колу менен узатылган сокку дагы бир топ таамай тийип калды. Кармаш урушу боюнча Монголиянын чемпиону. Колдорунун соккусу да өтө кубаттуу, буттарынын соккусу да өтө кубаттуу. Көрөөк мына кикбоксинг менен машыккан мушкерлерге окшоп кеткен. Азырынча кыймылдары да ошондой болду да. Бирок анын арсеналында башка ушундай кооптуу ыкмалар бар экени дагы түшүнүктүү. Жана биринчи номер менен монголиялык Алтынбек Мамашевди акырындап бурчка такап барганга аракет жасады эле. Алтынбек чындыгында пассивдүүрөөк болуп атат. Биз андан көбүрөөк нерсени күтөбүз. Бул ыкманы карап көрүп, атаандашын тизесин көздөй соккузатып. Эгерде бутуңду алганга жетишпей калсаң, бутуң сындырып кетиши толук ыктымал. Албетте көрөрмандардын колдоосу керек. Бирок спорт ордосу бир аз пассивдүүрөөк болуп атат азырынча. Кайрадан лоу-киктердин көпчүлүк бөлүгү ийгиликтүү болууда. Монгол мушкери чындыгында өзүнө ишендүү. Экөөнүн ортосунда 1 жаш гана айырма бар. Монголиялык Бурен Зоринг 1 жашка улуу Алтынбек Мамашевге караганда. Ал 26да. Ал эми Алтынбек 25те. Мына эми колу менен узаткан соккулары байкала баштады. Өз максатына жеткен жетпегени ал башка маселе. Бирок мында ушундай активдүүлүк керек, албетте керек. Пассивдүү болуп, артка чегинип, мына көп чабуулга чыкпай жүрөбүз. Мына азыр ылдыйкы жакка бир сокку. Көз көрүнөбү, ал көрүнбөй калды эле мына экрандан. Жерге кулап түштүбү деген да ой келип кетти да. Да, у меня тоже было ощущение, как будто нокдаун, но тем не менее... боковой еще оверхенд. Неплохо попадает. Проходит оверхенды. А как правило, мы знаем, оверхенды они очень сильные, потому что, амплитуда удара идет сверху вниз, то есть удар вкладывается, то есть по инерции. Попади такой удар точненько в челюсть, то, конечно, тут уже на 60-70% с уверенностью можно говорить о нокауте. Так. Мамашев Алтынбек. Золотой очень неплохо сейчас в удары вкладывается, но не очень точно. Так. Проход в ноги.
Сумеет ли? Да, есть перевод в партер. Боковой контроль. Так. Нужно теперь на full mount выйти, то есть на полный контроль. Сумеет ли? Так. Ногу забирает. Золотой. Так, неплохо. Можно уже на болевой выходить. Нет, все, завершился первый раунд. И довольно неплохо. Бойцы рубятся не на шутку. Что можно сказать? Главное, чтобы такая тенденция продолжалась. Ошентип биринчи раунд аягына чыкты дагы алгач лоу киктер менен монголиялык мушкер Батмунг Бурен Зоринг жүдөттү эле Алтынбек Мамашевди. Андан кийин Алтынбек мына ушул колу менен узаткан соккулары бир топ таасирдүүрөөк болду. Ошентсе дагы албетте маселенин баары кийинки раундтарга калып отурат. Биринчи бөлүктө кандайдыр бир баса белгилей турган башка нерсе орун алган жок. Албетте бир ирет тейкдаунду ишке ашырды Алтынбек Мамашев. Ошондой эле бир соккусу дээрлик өзүнүн максатына толук жеткендей сезилген. Секунданттар азыр мына аймакты таштап кетиши керек. Анын жанында биз Кылыч Саркарбаевди көрбөй атабыз. Негизинен машыктыруучусу ошол, ошентсе дагы анын секунданттары бул жерде башка бирөөлөр. Знаете, коллега, мне кажется, что этот бой не продлится до 5 раундов. Мне кажется, бой завершится досрочно. Ошондой сезилип атабы? Да, вот как-то вот веет в атмосфере, как бы запашок нокаута как бы витает. Мне кажется... Көрмандардын эсине салып өтөлү, бул түз эфир. Да. ЭТ спорт каналында түз эфирде ВЕФ 67 глобал 14 турнирин көрүп атасыздар. Андыктан жазмыштан өткөн озумуш жок деп койчу эле. Алдын ала бирок сен айтканың чындыгында иш жүзүнө ашып калышы толук ыктымал. Нокаут чыттан атат бул жакта. Эки мушкер тең. Ох, какой стремительный проход в ноги. Жана бутун байлап баштады. Так, за спину проходит. Забирает спину. Так. Золотой пытается здесь, конечно, выйти на удушающий. Нет, решил все-таки добивать здесь. Так, боковые удары. Так, неплохо. Секущий удар локтем. Да, молодец, забрал спину. Так, теперь нужно уже дожимать. Сдался. Или что? Каракуш мейме соккузат үйдү. Да. Не, было видно, честно говоря, до этого. Был момент, когда вот удар локтем как бы задевал именно вот, да, заднюю часть головы. Кылыч Саркарбаев. Так. Каракуш мейге соккузат үйгени ал туура болчу ооба. Ну, по-моему, он сам сдался, честно говоря. Или все-таки рефери. Все как-то вот произошло очень быстро. Жок, ал андан кийин муунту ыкмасын колдонуп кетти албетте. Бул жерде жеңиштен эч кандай шек жок. Албетте жеңишке ээ болду. Бирок мына ушул сокку ал кийин каралышы ыктымал. Да. Таза эмес нерсе болуп калды дейт. Ошол эле учурда Алтынбек Мамашевдин бул атайын жасаган ыкмасы эмес болчу. Мына дагы деле калыс айтып атат. Мен каракушум эмес соккузат үйдү деп. Не, если бы победил бы наш боец именно решением судей, то да, как бы спорный момент, то есть очки нужно отбирать за это, но здесь как бы он выиграл досрочно. Жок, ошол сокку менен эмес, муунтуп кутуп атпай атандар. В первом раунде. Во втором раунде за 1 минуту 5 секунд техническим нокаутом победу одержал Мамашев Алтынбек. Техникалык нокаут деп атат. Демек, бизге мына ушул арткы ракурстан караганда муунтуп кеткендей